Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, спорт сүйүүчүлөрү, күрөш күйөрмандар. Улуттук спорт телеканалында эл аралык мелдеш. Акыркы жылдары дал ушул күрөштүн түрлөрү өлкөбүздө аябагандай жакшы өнүгүп жатат. Алардын арасында сөзсүз түрдө эркин күрөш өз ордун тапкан жайы бар. Эркин күрөш боюнча эл аралык мелдеш 57 килограммга чейинки салмак чембирикте Владислав Никандаров кызыл трико менен көк трикочон Анас Жапаркуловго каршы өз аракеттерин баштап жиберди. Эки балбонго тең ийгилик болсун. Күчтүүсү жеңишке жетсин. Сиз менен бизге кызыктуу беттеш тартуулап берсин. Жаман эмес азыр Владислав Никандаров өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүп 2-0 эсебинде алдыга озуп чыгып алды. Атаандаштарына караганда сапаттуу күрөш тартуулап баштаган жайы бар. Анас Жапаркулов калган мүнөттөрдө кандай аракет жасайт? Бул 57 эмес 65 килограммга чейинки салмак чембирде экендигин баса эле айтып коелу. Жарым финалдык беттеш. Күрөштө билесиздер 3 мүнөттөн 6 мүнөт таза беттеш орун алат. Азыр Анас Жапаркулов алды жөнгө салуу үчүн өз аракетин баштады. Эми эки упай күрөштө аябай деле чоң айырмачылык эмес, баарыңыздар жакшы билесиздер. Калган мүнөттөрдө бир жакшылап аракет жасап койсо. Анас Жапаркулов антейин десең 3-чү упайды Владислав Никандаров өз пайдасына чечип жатат. Жана экинчи бөлүк дагы старт алды. Эми Владислав Никандаров калган мүнөттөрдө экинчи номер менен күрөш жүргүзөт. Мүмкүн болушунча убакытта көзөмөлдөп, колунда турган жеңишти сактап, финалга жолдомо алуу үчүн азыр биринчи бөлүк соңуна келип жеткен жана балбандар жарым мүнөттүк тынууга жолдомо алышты. Анас Жапаркулов албетте эми калган мүнөттөрдө жакшылап аракетин жасашы керек болот. Жакшы, азыр жок. Владислав Никандаров коргоону да өзүн жакшы көрсөтүп кетти. Керек болсо упай бар бул жылда албетте. Ой, сонун Анаста бош келбей жатат. Эки упай Анаска. Эсеп сандар 3-2.
3-3. Биз айтып өткөндөй эле абалды жөнгө салды Анас Жапаркулов. Упай сандары, тагыраагы сапаттары бирдей. Акыркы упайды жараткандыгына байланыштуу Анас Жапаркулов азырынча алдыга чыгып алат. Эми калган ошол 1 мүнөт 18 секунда абдан кызыктуу болгону калды окшойт. 3-0 эсебинде келе жаткан Владислав мүмкүнчүлүктү атаандашына тартырып жиберүүгө абдан жакын. Ушундай. Алгач 2 упай, андан соң атаандашын килемдисине чыгарганына да 1 упай, ошону менен эсеп сандары 3-3 болуп калган мынакей. Дагы бир жолу жайлатылган тасмадан көрсөк болот. Шашылбастан. Демек, азыр Владиславдын маштыруучулар штабы туура эмес челлендж алган, ошого байланыштуу дагы 1 упай. Анас жок, Анас Жапаркуловдун секундант алган экен. Эмне кылат дейм да, албай деле койсо болмок экен. Ошол менен 4 жок, ооба. Владислав Никандаровдун секундант алган. Анас Жапаркулов алдыга озуп чыгып кетет 1 упай айырмачылык менен. 1,5 мүнөттөй убакыт бар. Ана окуяны менен ушунчогу байкап туралы. Владислав Никандаров калган мүнөттөрдө өзүн жакшы көрсөтүү үчүн аракет жасап жатат. 2 упайлык аракетти азыр Азамат Владислав, бирок Анастагы коргоонунда жакшы. Керек болсо дагы 2 упай бар. Толук өтө элек, өттү. 1 упай азыр Владиславга. Упайдын көрсөткүчтөрү 4-4. Анас Жапаркулов азыр дарыгердин көмөгүнө муктаж өңдөнөт. Албетте ден соолук каалайбыз, секундант дагы дароо жетип келди. Негизги эл аралык стандарттык эрежеге ылайык ушул 4 мүнөт убакыт берилет. Жалпы бир күрөштүн жүрүшүндө дарыгердин көмөгүн алууга. Буга чейин дагы Анас Жапаркулов эсиңерде бар, дарыгерлердин жардамын алган. Ал убакыттар көзөмөлдөндү экен азырынча. Демек, баары жакшы. Анас Жапаркулов кайрадан келенин ортосунда кайтат. Окуя дал ушул жерден өнүгөт. Акыркы 1 мүнөттөй убакыт бар. Чындыгында 2 балбан тең. Аракеттери бирдей экен. Жакшы Анас азыр атаандаштын бетине кирип жатат. Бирок жок, азыр килемдин ортосуна бутка туруп абалына калыс чакырды балбондарды. Ой, жакшы Анас. Анткени акыркы упайды Владислав жаратканына байланыштуу Анас артта бара жаткан болчу. Аны сезип туйду дагы колунан келген аракетин жасады, бирок жеңишке жете алган жок. Ошону менен Владислав Никандаров финалга жолдомалуу болуп турат. Өз салмак чемпиондугунда Анас Жапаркуловдун ыйлап жаткандыгын да түшүнсөк болот. Бул спорт за түшүнөбүз албетте. Анас Азамат колунан келишинче аракет жасады. Кийинки беттештерде, кийинки мелдештерде Анаска ийгилик каалайбыз. Кийинки балбондарды килемисинен күтүп калабыз. Ага чейин Улуттук спорт телеканалы менен бирге болуп туруңуздар. Демек, ушул эле салмактык чембирдик 65 килограммга чейинки салмактык чен. Экинчи жуптук
Жакшы, кызыл тиркөчө балбон дароо эле упай жаратууга киришип кетти. Баарыңыздар байкаганыңыздардай эле. Стоп, Мелис, стоп. Челлендж стоп. Мурзахматов Асылбек азыр биз жеңишке жетишти. Азыр калыстар беттеш токтоп жатат, анткени челлендж буга чейинки балбандын алган калып кеткен. Азиретал Оңолбеков кызыл тиркөө менен Ортого чакырылат Төлөбалдиев. азыр титырды Эфендиев Зайнал таймалдас. оңдошот биздин кесиптештер. Эсеп ачылып элек бул беттеште. Жарым мүнөттөн көбүрөөк убакыт өткөндүгүн дагы баса берилип айтып коелу. Төлөбалдиев, Кутман Изабек, Эфендиев Зайнал таймалдас. Эки балбандын тең күчү бирдей экен жана алгачкы пассив азыр. Тагыраак ооз-эки эскертүү. Расмий эскертүүдөн кийин аракет кылышы керек болот балбандар. 65 килограмм дайындалсын. Максатулы Мурали Эрес, Урматов Акылбек РСК. Демек 57 килограммга чейинки салмак чембирдик экен. Тактык киргизип коелу. Азиретал Оңолбеков кызыл тиркөчө балбан. Жакшы. Коргоонда өз ордунда болуп чыкты. Төлөбалдиев, Кутман Изабек жеңишке жетишти. Баяман Керимбеков мына бизге эми гана көк тиркөчө балбандын жөн берип жатышат. 65 килограмм. 1-0. Мурали Эрес, Минималдуу айырмачылык менен Акылбек РСК. Баяман Керимбеков. Балдиев Тимур, Нурахмет Дидар. Биринчи бөлүк соңуна келип жетти жана балбандар жарым мүнөттүк тыныгууга жолдомо алышат. Баяман Керимбеков биринчи бөлүктү жакшы жыйынтыктады, бир упай айырмачылык менен. Бирок алдыда дагы толук 3 мүнөт убакыт бар. Азиретал Оңолбеков экраныбызда. Кабаулы Кожомкул атындагы спорт ортосунда экенибизди айтып коелу, урматтуу эле көрүүчүлөр. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген маштыруучусу, эркин күрөш боюнча Валерий Жапаралиевдин элесине арналган эл аралык мелдеш. Бет ушундай мелдештер кайсы бир деңгээлде бир топ эле жардам берет балбандарга өсүшүнө.
Калыс беттешти токтотууга мажбур. Экинчи бөлүктүн да дээрлик 1 мүнөт күрөшү артта калды. Байаман Керимбеков ушул минималдуу айырмачылык менен колунда турган жеңишти соңуна чейин сактап кала алабы? Чогуу көрөлү. Пассив азыр көккө Байаман Керимбековго. Эскертүү. Эми Байаман Керимбеков калган мүнөттөрдө өз аракетин жакшылап жасаш керек. Азирет Алоңолбеков 1-0 эсебинде биринчи бөлүктү, экинчи бөлүктүн башын артта калтырып, мына эми алдыга өтүп кеткенин да көрдүңүздөр. 2-2 Байаман Керимбеков абалды жөнгө салды. Жакшы, азыр Байаман эмне кылып жатат караңыздарчы. 2 упай, андан кийин дагы 2 упай. 6-2 эсеп сандар. Ишеничтүү деңгээлге бир аз да болсо жеткизе алды окшойт Байаман. Анткени байкагаңыздардай эле Азирет Алоңолбеков эми абалы оор болуп калды окшойт. Жакшы, Байаман коргоонунда өзүн жакшылап көрсөтүүдө. Жана беттеш соңуна келип жетти. 6-2 эсебинде Байаман Керимбеков 57 кг чейинки салмак чембирдикте жарым финалда Азирет Алоңолбековдун үстүнөн жеңишке жетип, финалга жолдомо алып жатат. Seksen 86 kg чейинки салмактык чембирдиктеги дагы бир жарым финалдык беттешке күбө болобуз. Буайстар Инаркиев, Апас Өскөнбаев менен.
Апаз Өскөнбаевдин оң кулагынын аркасында бир аз жеңил жаракат бар, өңдөнөт. Акырындык менен биринчи бөлүктө сапарын картууда. Азырынча эки балбан тең эч нерсе жасай албай жатат. Ооба күрөштө жеңил салмактык, орточо чейин салмактагы балбондордун аракеттерин көрүп билип келебиз. Чындыгында алар абдан күчтүү, жакшы аракеттер жасайт. Дуайсар Инаркиев минималдуу эсеп менен алды да. Ушул мүмкүнчүлүктү соңуна чейин кармап кала алабы, азырынча белгисиз. Жеңишке жеткен балбан бул салмактык ченде коло медалдын ээси болуп табылат. Биринчи бөлүк соңуна келип жетти. Балбандар үчүн эреже боюнча 30 секундалык жарым мүнөттүк тыныгуу. Апаз Өскөнбаевдин секунданттары ошо тыныгуу учурунда. Өз кеңешин бериши керек, антпесе 3-чү орунду да колго киргизе албай калышы мүмкүн. Жакшы, азыр Апаз Өскөнбаевда жакшы мүмкүнчүлүк бар. Алды жөндө салышы керек. Нурахмет Дидар жеңишке жетишти. Жетису. Раджапов Аспаур Тайманбас, Рахатулу Ратбек Эрес. килограмм дайындалсын. Урматов Акылбек РСК, Билалов Ильяс Тайманбас. Акыркы 1,5 мүнөт. Дуайсар Инаркиев барган сайын жеңишке жакын.
1 мүнөттөн азыраак убакыт калып жатат. Ой, жакшы пас. 2 упай барбы? Бар. Буайсарга да 1 упай берилген экен. 2-2 дагы 2 упайлык аракет. Апас Өскөнбаев тарабынан 4-2. Азамат. Буайсарына Киев. Жакшы эле коргонуп жаткан, убакыт аз калганда. Атандашына мүмкүнчүлүк берип жүргөнүн көрдүңүздөр. Эми Буайсар аракет кылат. Апаз болсо коргонууга басым жасайт. Убакыт соңуна келип жеткен экен. 86 килограммга чейинки салмак чембирдикте Апаз Өскөнбаев бул беттештин жеңүүчүсү ошону менен. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ортого чакырылат Рахатжан уулу Жамбулов, Талызбеков, Мухаммед Нияз Агылберис. Жеңишке Рахат уулу Рахатбек жетиштериз. 65 килограмм Урматов Акылбек. Кийинки финалдык беттеш коло медал үчүн 86 килограммга чейинки салмак чембирдик. Дагы бир күчтүү оор салмак чембирдеги балбандар. Кана бул балбандарга ийгилик каалайлы. Кимиси күчтүү чоң байкап турабыз. 65 килограмм 3-чү орун үчүн күрөш Нурахмет Дидар Жетису Махмуджан уулу Темирлан Акылберис. 57 килограмм салмактагы балбандар Өтөшуловго даярданып турабыз. Халыков Аслан, Эрес, Кенжегулов Ислам, Забек. Эки балбан тең алгачкы 40 секунддай убакытта. Жөн гана бири-бирин текшерип өткөрүштүм. Жамболот Рахатжан уулу, кызыл теркөчөн балбан. Мухаммед Авазбеков, 65 теркөчөн балбан. 3-чү орун үчүн күрөш Нурахмет Дидар Жетису. Жакшы азыр Мухаммед Авазбеков. 4 упай бар бул жерде. Анарбаев Ахметжан. Азыр кармап коюш да мүмкүн. Жок. Жамболот Рахатжан уулу. Коргону да жакшы. Атандашына оңой менен мүмкүнчүлүк берген жок. Урматов Акылбек РСК. Анарбаев Ахметжан Казакстан. 3-чү орун үчүн күрөш. Кызыл качпай күрөш. Ой, жакшы. Кезекте 4 упай. 8-0. Жана таза жеңиш бул албетте. Мухаммед Авазбеков биринчи бөлүктүн өзүндө эле 86 килограммга чейинки салмак чембирдикте Жамболот атандашына эч кандай мүмкүнчүлүк бербестен коло медалды колго киргизүүдө. Эң сонун караңыздар, шариатлык тасманда көрөтсөк болот. Чындыгында 57 килограмм салмактагы жакшы даярдыкта келген экен. Көк теркөчөн балбан. Аслан, Эрес, Кенжегулов. Атандашына бир дагы мүмкүнчүлүк берген жок. Баракелде. Дооронбек Абдылбес, Аксалбеков Адилет Скаф. Бөлеротундун
Rusya Paralel Finalesi'nden alınan turnirde KTRK Sport telekanalından 16'sı günü saat 19.40'da, 17'si günü saat 1:30'da ko'rsangizlar bo'ladi. Дагы бир көңүл жетүүчү беттеш 57 кг чейинки салмак чембирдикте. Халықов Демек- Аслан Эрес. Магнум. Эгер азыр атаандашы 30 секундда кечиксе жарым мүнөт анда бар экен. Байрам Тушунбеков ата Доронбек Ахметбек Самсонбеков Адилет Скаф даярдап турабыз. Өз ордуна кайтып келди. Красный, синий, секундант. Эмелер алып мелдеш болуп жаткандан кийин ошол секунданттар менен чогуу баарына даяр болуп келсе жакшы болмок. Жеңишке Урматов Акылбек жетишти. РСК 3-орунда ээледи. Нурахмет Дидар жетису. Аслан Калыков буга чейин көңүл жетүүчү беттешке атаандаштын жеңип калган. Ислам Кенжегулов болсо көк трико менен азыр 2 балбан тең алгачкы упайларын жаратууга 74 кг. аракет сап көрдү, бирок бири-бирине мүмкүнчүлүк болгон жок. Изабеков Бекбол. Изабек. Жакшы. Аслан Калыков. Бутунан бекем кармап алган. Азыр атаандаштын тизелетсе 2 упай бар Аслан Калыковдун пайдасына. 2-0 алдыга чыгып алды. Андан ары айлантуу ыкмасын баштап жибергендей. Ой, жакшы. Dört eki, Angıça İslam Kенжегулов 4-4'e есептегендеген жетишкен Аслан. 24 секунд уақыт бар биринчи бөлүктүн соңуна чыгарына. 4-4 акыркы упайды Аслан Калыков жараткандыгына байланыштуу алар алдыда кетет. Birinci bölük soğuna çıkandığı жөнүндө ышкырык. Калыс. Дароо токтотту беттешти.
Жақшы азыр. Ислам Кенжеғолов. Мүмкіншілік атандаштарға қойтып баратқандығына байланышты өзі 2 ұпайды жаратты және 6-4 есебімен алдыға шығып алды. Дағы 2 ұпай. 8-4. Андан ары Айдан талауы. Чоң көрөлі. Азыр секунданттар менен кандай сүйлөшүп жатканын көрүп жатасыздар. Бул жака чейин болуп жатат. Калыс бардыгын кылдатык менен көзөмөлдөдү. Ислам Кенжеголов албетте мүмкүн болушунча мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, абалды жөнгө салууга аракет кылып жаткан жайы бар, жок. Калыстын ишкыргы жаңырат, балбандар кайрадан килейинин так борборуна чакырылууда. Ушул жерден окуя өнүгөт. Ой, жақшы. Жақшы. Ислам Қалықов, Ислам Кенжеғолов. Жақшы азыр. Кайрадан Ислам Кенжеғолов. Кезекте 2 ұпай жарап жатат. 14 есеп сандар, 6 ұпай айырмашылық бар. Эркин күрөштө 10 ұпайга чейин айырмашылық жетиши керек. Ислам Кенжеғолов демек беттеш жеңдикти алды. Ошон менен эми Ислам Кенжеғолов коло байге үчүн күрөшүүгө укук алып жатат. Аслан Қалықов шул жерден мелдештери менен кош айтышса болот албетте. Баракелде. 2 балбанга тең ийилип калайлы. Шындыгында 2 балбан тең жакшы даярдыкта келиптир. Кайырга чакырылат. Бекмаматов, Доробек, Акылбис. Абдасалбеков, 1. Скаф. Дагы бир 57 килограммга чейинки салмак чемирде көңүл жетүүчү беттеш. Албетте атандаш финалга чейин жетип барып, андан ары өзү жеңилип калып, андан кийин жаман эмес, 2 балбан тең азыр ачууду баштап жиберди. Өз аракеттерин жакшы көктү көчөмөгөн 2 ұпай, кезекте 2 ұпай 4-0. 6-0. Жана калыс беттешти токтотууга мажбур. Дорон Бекмаматов, Адель Думбаев. Даярдансын, Кенжеғолов, Темирбеков. Даярдан тургула.
Адил Дөнбаев қолына тұрған 2 ұпай жарата алабы, жаратат албетте. 8-0. Жана дагы бир 2 ұпайлы харакет. 10-0. Беттеш менин оюнча токтотулушу керек албетте. Албетте, мына ушундай. Kaza Cengiz'e Absalbek Alatlet Cengiz'e. Мына ушундай. Жеңишке Махмуджан Уулу Темирлан жетишти. Акылбек 3-орунду ээледи. Ketegulov İslam, Demirbekov İslam. 74 kilogram 3-orun üçün kuruluş. Asılbekov Kutbedin Taymanbaz, İzabek Bekbol. İzabek. Dayardansın, Absalbekov Adilet, Zabilbekov Kırtılık. Dayardan durma. Dayındansın Rahatulu Rahatbek Örüz, Seyitbekov Nurdaulet Almata. Demek kayradan daha bir 57 kg çeyinki salmak çemirlikteki balvanlarının. Bitteşne göğüloz. Кутбедин Асылбеков қызыл тирко менен, Бекбол Изабеков көк тирко менен. Ийгилик болсун, күчтүүсү жеңишке жетсин. Дагы да болсо бизге эч кандай кайсы бир балбанын жеңишке жетүүсү маанилүү эмес, эң башкысы
Demek ikinci bölük hazır. Start alat. 3-0 esebinde. Göktürk Koçan Malvan birinci bölük öz paydasında толыққанды жече алды. Жақшы. Кезектегі Купай 5-0. Ислам Кенжеғолов. Азамат. Тегишке Темирбеков Ислам geçti. Азамат атамдашына ешқандай мүмкіншілік берген жоқ. Екі салмақ жөніндегі балуандарды күтеміз. Кейінгі балуандар Нұртілек Замирбеков, Адил Домбаев. Elli sekunda беттеш жүрді. Шо дегенчелі. Жана екі балуан тең. Шашылбастан. Дықаттық менен, қылдаттық менен. Өз күрөштөрүн жасашууда. Жақшы, Адил дағы, Нұртілек дағы. Екі ұпай азыр. Çok eskерту екен. Нұртілек Замирбеков атамдашын азыр. Екі ұпай. Жақшы, дағы екі ұпай, 7-0 есеп сандары. 9-0.
жана 11-0 беттеш соңуна келип жетти. Нуртилек Замирбеков Азамат 27 секунддун ичинде Адил Думбаевдин үстүнөн тагыраак 27 секундда калганда биринчи бөлүктүн бүтөрүнөн 2,5 мүнөттөн көбүрөөк убакытта өзүн эң жакшы деңгээлде көрсөтө алды бул спортчу. Азыр 15 мүнөттөн кийин көрүшөт. Кийинки балбандарды күлөмүстөн күтүп калат экенбиз. Килограмм салмактагы балбандар. Чейин биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Асан кетти ошол жака. Сыйлоо аз эмне төрөлөй. Убакыт үнөндө. Ортого чакырылат 57 килограмм. 3-чү орун үчүн күрөш. Замирбеков Нуртилек, Жаллабад, Оңолбеков Азирет Алы, РСК. Батырлар өткөн жаны тарыхта өчпөс Ошентип 57 килограммга чейинки салмак чембирдикте коло медаль үчүн дагы бир кызыктуу беттеш башталды. Нуртилек Замирбеков кызыл трико менен, чу дегенде эле 4 упай Азамат. Жок, азыр Азирет Алы Оңолбековго 2 упай берип жатышат. Жеңишке жеткен балбан бул салмак ичинде коло байгенин ээси аталат. Анда баса белги айтып коюшубуз керек. Балбандарга ийгилик каалайлы. Есеп сандары 2-0. Азирет Алы Оңолбеков дал ушул жеңишти соңуна чейин сактап кала алабы? Чогуу көрөлү. Азирет Алы Оңолбеков эми Нуртилек деле дал ушул колунда турган жеңишти кармап калуу үчүн аракетин көрөт. Дарыгердин көмөгү керек окшойт Нуртилекке. Баары жакшы. Азирет Алы Оңолбеков, Нуртилек Замирбеков.
Нұртілек Замирбековтың азыр мұрнында көйгөй бар. Ага карабастан эми жоопкерчиликтүү беттеш. Да ушул беттештен кол жугусу келбей жатат. Эки балбан тең азыр. Чарчады. Күнү бою көп беттештерди өткөрүштү белдештерди. Жана биринчи бөлүк соңуна келип жетти. Тыныгул азырынча Азиреталы Оңолбеков. Дал ушул колунда турган жеңишти сактап калышы керек. Жакшы. Нұртілек Эмир Замирбеков. Алды жөнгө салды. Төрт-эки. Нұртілек Замирбеков. Biraz mı korun orşunda uçurdu gördük. Замирбеков дагы 2 упайла азыр. Атаандаштын тизилете турган болсо, колго киргизди албетте. 8-2 Азамат. Барган сайын Нұртілек Замирбеков. Бул салмактык ченде. Коло байгенин туугадан жакын. Ой Азамат. 4 упай. Эсеп сандары 8-6. Таза жеңиш. Азиреталы Оңолбеков. 8-2 6 упай айырмачылык менен артта бара жаткан жеринен байкап турганыңыздардай эле. Абалды жөнгө салып. Эң сонун Эки балбондар килем ортосунда.
Final урматтуу көрүүчүлөр, 57 кг чейинки салмак чемирикте Владислав Никандаров Баяман Керимбеков менен өз беттешин баштайт. Кана ийгилик каалайлы. Эки балбанга тең буга чейин жарым финалдагы аракеттерин көрдүк чындыгында. Владислав Никандаров кыйынчылык менен финалга чейин өтүп келди. Антейин десең Баяман Керимбеков дагы жыргаган жок, ал дагы бир топ кыйын беттештер өткөрдү. Негизи ошол финалга чейин жетип келген балбандардын бардыгы мыкты балбандар экендигин баса эле айтып коелу. жаңағыдай зонаға келген кезде көрдім, обязательно подход істейді. Аяққа түсе сал. Аяқтан кетіп төмен қарай түсе сал қолын. Никандаров Владиславдың жарақатына байланысты Жеңиш Керимбеков Баяманга кайрылды. Демек, Владислав Никандаров теги каршы беттешти болуп албайт. Баяман ошону менен бул салмак ишенде эл аралык мелдештин алтын байгесинин ээси. Чын жүрөктөн бул спортчуну куттуктап кое берели. Баракелде. Руслан уулу Алишер Изабек, Эсенгелди Асылжан Казакстан. Демек 65 кг чейинки салмак чемирикте дагы бир Көчөрбаев Мен. финалдык беттешти көрөбүз, урматтуу көрүүчүлөр. Барыңыздар биз менен бирге болуп туруңуздар. Эсенгелди Асылжандын жоктугуна байланыштуу жаракат алган. Жеңиш Руслан уулу Алишер Руслан Улубешен бул салмак чейинде дагы чемпион болуп жатат. Атанашы жок экен. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр. Дагы бир жеңиш. Жапаркулов атлеттин жаракат алганына байланыштуу жеңиш Мураталиев Эрбол Мураталиев бул салмак чейинде алтын байге ээси. 86 кг чейинки салмак чемирикте балбандарды финалдан күтүп калабыз. Спорт клуб Изабек, Арзыкеев Арсылан, спорт клуб Изабек Көксай. Салмакта биринчи, экинчи орунга. Жакшы. Азыр кызыл көрчөм алган. Жакшы баштап жиберди. Өз аракетин.
0-0 азырынча. Final 86 kg'ga чейинки салмак чембирдик. Eskертүү азыр Аслан Арзыкеевке. Озек ескертүү болуп кетти. Nöl dagı da olsa esep açılaylık. 2 balban teң. Barыңızдар байкап турганыңыздардай эле. Мүмкүн болсунча. Кырышуу да өз аракеттерин сактап калуу үчүн. Жаңырды. 15 секунд вакыт бар. 1 упай азыр Куштарбек Абдыманап уулуна 1-0. 10 секундадан кийин биринчи бөлүк соңуна келип жетет. Тарчагда 2 балбан тең. Аслан Арзыкеевди бизге режиссерлор көрсөтүшүүдө. Куштар Абдыманап уулу азырынча болгон 1 упай айырмачылык менен алдыда. 86 кгга чейинки салмак чембирдеги финал экенин айтып коелу, урматтуу көрүүчүлөр. Дагы бир жолу эсиңерге салып өтөбүз. Сиздер Улуттук спорт телеканалында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген маштыруучусу, эркин күрөш боюнча Валерий Жапаралиевдин жаркын элесине арналган мелдешти, эл аралык мелдешти көрүп жатасыздар. Финалдык беттештер. Жакшы азыр Аслан Арзыкеев. Жөңгө салуу үчүн өз аракетин кылып жатат. Жакшы. Абдыманап уулу. Машина аркасына өтүп кеткен экен. Ошол менен 7-1. Куштар Абдыманап уулу. Алты упай айырмачылык менен алдыда. Коңшу килемде да беттештер орун алып жаткандыгын баса белгилеп айтып коелу. Жакшы азыр Куштар.
Ya ушул жеңишти сактап калуу үчүн өзүнүн жакшы дагы да болсо жакшы деңгээлде көрсөтүшү керек болот. Сегиз бир. Барган сайын Абдыманап уулу бул беттешти өз пайдасына чечүүгө абдан жакын. Атамашы азырынча эч кандай айламал кыла албай жатат. Жакшы Арслан Арзыкеев атамаштын бутуна кирүүгө аракет кылып көрдү, бирок атамаш дагы бош келбестен өткөргөн жок атамашын. Окуя андан ары өнүгөт. Балбондар Жеңишке Абдыманап уулу Куштарбек. Куштарбек Абдыманап уулун чын жүрөктөн куттуктап коелу. Ошондой эл аралык турнирдин 86 килограммга чейинки салмак чемпионатта Кыргыз Республикасынын эл аралык мелдеште жеңишке жетти жана куттуктап Кыргыз Республикасынын спорт чебери деген жаңы маанга ээ болуп жатат. 6 минут 7 минуттан кийин. Килемге чакылат 97 салмакта болгондар. Максатов Айтемир, РСК Кулбулдиев Дастав, РС. Айтеңир Максатов кызыл трико менен чу дегендер 2 упайды колго киргизди. 97 килограммдык салмак чембирдик. Кезектеги упай 4-0, 6-0, 8-0, 10-0. Албетте бетте соңуна келип жетти. 39 секундада Айтеңир Максатов 97 килограммга чейинки салмак чемпионатта Дастан Кулбулдиевдин үстүнөн жеңишке жетип олтурат. Баарыңыздар байкап тургаңыздар да эле. Биринчи орунду ээледи. Чын жүрөктөн бул спортчуну куттуктайбыз. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, мекенибизде түнкү саат 1 саат 29 мүнөт. Түн бир окумга чейин Тобастан биз менен бирге болуп жаткан телекөрүүчүлөргө салам айтабыз. Спорт түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр бар. Айтор бардык телекөрүүчүлөргө салам. Демек, сыйлоо азем урматтуу телекөрүүчүлөр,
Бул ыйлар 65-теги эң жеңил салмактык чембирдик 57 килограммга чейинки салмактык чембирдиктеги балбандарды сыйлайт экенбиз. Коло, күмүш, алтын байге ээлери бар экен. Алмаз уулу Бекзаттын башкаруучусу Рабилбек Асылбеков агай өттүрөт. Let's go. Владика. Бұл салмақта үшінші орынды Омалбеков Азрет Али, Жапаралиев Анас, екінші орынды Никандров Владислав. Жалпы коло, күмүш байге ээлерин жана алтын байгесин чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бардык балбандар, Кыргыз Республикасынын балбандары жана алтын байге уткан балбан албетте жаз боюнча өткөндөй Кыргыз Республикасынын спорт чебери намы менен сыйланып отурат. Эң жеңил салмактык чембирдик бул ыйлар Акмелдеште 57 килограмм болду. Андан кийин 61 килограммга чейинки балбандар өз аракеттерин жасады. 65 килограммга чейинки салмак чембирдик. Машыктыруучусу, 70, 74, педагогика илимдеринин кандидаты 79, Валерия 86, Турдукулу Жапаралиевдин 92, жаркын элесине арналган 97 эркин күрөш боюнча 125 эл аралык килограммга белдеште чейинки салмак 65 килограмм салмакта 3-чү балбандар орунду өз Урматов аракеттерин Акылбек, жасашты албетте. Махмутжан уулу Темирлан, 2-чү орунду Акылбек Урматов, Асылхан, Темирлан жана Махмутжан 1-чү уулу орунду Руслан уулу Алишер Элеп, Алишер Руслан Кыргыз уулу Республикасынын спорт чебери намын нормативин аткарды. Русланды куттуктап коелу. Бул салмак чембирдикте Кыргыз Республикасынын спорт чебери өзүн жакшы деңгээлде көрсөтө алды. Ушундай. Чындыгы бул спортчуну куттуктап коелу. Негизи эле ушул коло, күмүш, алтын байге ээлерин чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ким кандай байге эл алса 74 килограмм марш берип койсоңуз даяр экен. 74 килограмм салмактагы жеңүүчүлөрдү Советтер Союзунун спорт чебери, Советтер Союзунун 4 жолку ат үстүндө ойноо джигитовка жана дүйнөнүн эң мыкты калысы Төлөн Райымкулов, судья экстра класса, олимпийский категория. Бул салмакта 3-чү орунда Асылбеков Кутбидин, Сейилбеков Асылбеков, Нурдавлет, Нурдавлет 2-чү Сейилбеков, орунду Жапаркулов Адилет, Адилет Жапаркулов жана күмүш чемпиондук байгеси, намды Мураталиев Эрбол. Эрбол Мураталиев Кыргыз алтын Республикасынын байге ээси жана Кыргыз спорт чебери Республикасынын намын нормативин намынын толтурду. ээси Куттуктоолор. болуп турат. Эрболду чын жүрөктөн куттуктайбыз. Худдийдер чечип чыкты.
86 кг салмактагы жеңүүчүлөрдө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу. Кыргыз спортунда, кыргыз балбандарынын арасында көптөгөн дүйнө чемпионаттарында, Азия чемпионаттарында көптөгөн ийгиликтерди жараткан Кийинки машыктыруучу салмактык катары агайыбыз чембирдиктеги Ботиков Идрис агай өткөрөт. Өтө бул салмак чемпионатында бир топ кызыктуу беттештер жүрдү. 3-орунда Авазбеков Мухаммед Нияз. Мухаммед Нияз, Авазбеков, Өскөнбаев Апас. Апас Өскөнбаев. 2-орунда Арзыкеев Арслан. Арслан Жана Арзыкеев 1-орунду Абдыманап уулу Куштарбек ээлеп Абдыманап уулу Кыргыз Республикасынын спорт чебери намын нормативин толтурду. Алтын байгеси болду. Куттуктоолор. Кыргыз Республикасынын спорт чебери Кайорго намына ботусту чечип чыгабыз. арзып жатат. Бут кийимдерди чечип чыгабыз кайорго. Кайорду сыйлап койгула. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, байгейлерин жеңишке жеткен балбандарды чын элден куттуктайлы. Аралык кеңеште Кыргызстан өлкөсүнүн намысын кеңирде коргоп беришти. Байкагыңыздар эле басымдуу чемпиондордун 95% кыргызстандык балбандар башка өлкөдөн келген балбандар да болду. Бирок чындыгында акыркы жылдары дагы ушул күрөштүн түрлөрү боюнча 97 дайырбы? өлкөбүз абдан мыкты 97 килограммдагы салмактагы баса белгилеп байге коюшубуз ээлерин абзел. Советтер Алдыда Союзунун 97 спорт килограммга чебери чейинки салмак Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу азем болот. агайыбыз педагогика илимдеринин кандидаты Валерий Турдукул Жапаралиевдин турнирин түзүүчүсү промоутери Нурдин Жусупов агай өткөрөт. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Валерий Килемге чыкпагыла. Жапаралиевич тагыраагы дал ушул педагогика Чыксаңар, илимдеринин байпакчан. кандидаты, кыргыз спортуна мыкты салым кошуп кеткен Кроссовка менен жаркын элесинен алган эле ушу менен улуттук спорт телеканалында соңуна чыгып жатат. 97 килограммга чейинки Бул салмакта 3-орунду балбандарды көрүп жатабыз. Төлөбалдиев Кутман, Кутман Мырзахматов Төлөбалдиев, Асылбек, Асылбек 2-орунду Мырзахматов, Кулбалдиев Дастан, Дастан жана Кулбалдиев, 1-орунду жана Максатов чемпион Айтеңир, Айтеңир Кыргыз Максатов. Республикасынын спорт чебери Республикалык спорттук колледждин тарбиялануучусу Куттуктоолор. Айтеңир Максатов болгон 2005-жылы төрөлгөн балбан. Ошентип 20 жашында Кыргыз Республикасынын спортунун чебери наамын алып отурат. Урматтуу Айтеңирге балбандар, дагы күйөрмандар, келечекте ийгилик каалайбыз. ушул турнирдин Жакшы белдик негиздөөчүсү, түзүүчүсү, баштоочусу көрсөтүп, Нурдин Жусупов агайга Дагы. ыраазычылык билдиребиз. Себеби Кыргыз Республикасынын спорт чебери деген ишеничтебиз. наамын көптөгөн мыкты балбандар, Алдыда көп эң оор жылдар, салмакты чембирдик машыккан балбандар толтура албай 125 келишет. килограммга чейинки Ушундай салмак мүмкүнчүлүк түз чембирдиктеги берген Нурдин балбандар Жусупов сыйлоо агайга аземи бир бар. кол жагыңлар. абсолюттук салмактык чембирдик. Демек мен сиздер менен коштошом, урматтуу телекөрүүчүлөр. Албек Адылбеков болдум. Ар бир коштошууну